Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Жаңы домдун 9-кабатында жайгашкан мына ушундай сонун ремонт болгон сатылуучу бир бөлмөлүү квартира чыкты. Ремонту өтө сонун, бардык шарттары бар. Мынакей туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, келип эле жашай турган даяр бир бөлмөлүү квартира. Сатыла турган ушул бир бөлмөлүү квартиранын баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Жүрүңүздөр туугандар, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира тууралуу дагы да бир толук маалымат берем. Мен турган жер туугандар бул Черемушка. Сулайман Групп курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Караңыздар, толугу менен бүткөрүлгөн. Домдун алдында детская площадка, парковочное место, скамейка бүт бардыгы бар экен. Мына тараптан кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар мына ушул тараптан деле кирип келсеңиздер болот. Бул жерге кантип келем дей тургансаңыздар, Черемушканын эң негизги көчөсү, Абдыкадыров көчөсү, Гастелло көчөсү менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинде туберкулезный больница бар. Ошол жерден жогору тарапка 250 метр чыгып келсеңиздер, мына мен айткан домдун алдына келип каласыздар. Так, ошондо мына жактан киргенде биринчи эмес, экинчи подъездде 9-кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Лифти көрүп атасыздар, лифт иштейт. Лифт менен чыгып, оңго бурулсаңыздар, ушул тарапта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Анан коридорлорун көрүп атасыздар, сонун кылып бүткөрүп койгон туугандар. Таптаза сонун болуп турат. Лифт иштейт туугандар, жакшылап эске алып коюңуздар. Квартирабыз ушул бир бөлмөлүү 9-кабат, аянты 49 квадрат метр. Туугандар, анан бул домдо суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Техпаспорту 1-2 жуманын ичинде Кудай буйруса берилет экен. Бул жерде эс айтып атат, ала турган адамга сразу биринчи эси кылып өткөрүп беребиз деп мага маалымат берди. Мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Жакшы жери ажаткана менен душ отдельно. Анан коридору, ажатканасы, душу бүт бардыгы теплый пол туугандар. Жүрүңүздөр. Так, бул биринчи бөлмөсү, мындай айтканда кухня, караңыздар, өтө кеңири. Коноктор келип калдырган болсо, тамакты ушул жерде кылып, конокторду тамактандырып, сүйлөшүп отуруп узатып жүрсөңүздөр деле болот. Кухнясы өтө чоң экен. Аянты 49 квадрат метр. Туугандар, мына коридору, ажатканасы, душу, теплый пол. Эске алып коюңуздар. Анан мына жакта домофону дагы бар. Байкап атасыздарбы? Сонун. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу бир бөлмөлүү квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Кухня өтө чоң туугандар, караңыздар. Мына газ бар, суунун, канализациянын турбалары, мындай түтүкчөлөрү чыгарылган, розеткаларды 7-8 жерге кылып койгон. Бирөөсүнө стиралка, бирөөсүнө плита, бирөөсүнө холодильник, бирөөсүнө тефал саястар туугандар, кыскасы бүт бардыгы жакшы. Анан мына фартугун деле даярдап койгон. Фартук деп коет, мына кафелдеше. Анан кухонный гарнитурду бул жерде эси өзү жасап таптыр. Себеп дегенде алган адам каалагандай кылып чөнтөгүнө, вкусуна карап өзү жасап алат деп жасап таптыр туугандар. Эми гарнитурдун арзаны бар, кымбаты бар туугандар. Арзанын коюп койдурган болсо, мындай суу тие турган болсо, мындай ишип кетет. Жашынабай кымбатын коюп турган болсо, эч нерсе болбойт. 20 жыл кызматты кылат туугандар. Бул ошондо кухня болду, көрдүңүздөр. Газ бардыгы бар. Анан мына потолоктору натяжной эмес, гипсокартон туугандар. Лампа, люстра бүт бардыгы орнотулган. Натяжной болбойт, мага жакпайт, натяжной зыян деп эсе атайын өзү гипсокартон кылдырыптыр. Анан караңыздар, шаардын буш-буштары ушул жерден көрүнүп турат экен. Сулайман тоо туугандар, жаркырап турат. Анан тынч туугандар. Айнек ачканда эч кандай бир лишний звук деле угулбады мага. Анан радиаторлорду мына чоң-чоңдорун орнотуп койгон, жылуу болсун депчи. Жүрүңүздөр эми. Кухнядан чыгайлы, кийинки бөлмөлөрүн көргөзөйлү. Так, мына бул биринчи бөлмөсү. Кухняны кош болгондо мына радиаторлордун 15тигин коюптур. Эң кымбатын. Кийин Кудай буйруса кышында квартираңыздар тез эле жылып турат. Мына туугандар, Сулайман тоо туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жап-жарык болуп турат. Панорамный. Мына потолоктору натяжной эмес туугандар. Гипсокартон. Мисалы, натяжной кыла турган болсо, арзан түшөт ремонт кылган адамга. Гипсокартон кылып ушундай кооз кылып жасай турган болсо, кымбат түшөт туугандар. Анын ремонт кылып жүргөндөр түшүнөт. Лампа, люстра бардыгы орнотулуптур. Так, жүрүңүздөр эми санузелин көргөзөйлү. Мына раковина, ванна, вытяжка, мына аристон бардыгы бар. Теплый пол. Так, эми бул эшикти жабабыз дагы. Мына эшикти ачабыз. Мына туугандар. Вычка деле иштеп атат, бардыгы жакшы. Мындай жалганда даяр квартира туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Анан мына эшиктерди байкап атасыздарбы? Азыр көп эле квартираларда мына ак эшик же серый эшик, кыскасы окшош эшиктерди коюп коет. Бул жерде мындай
өзүм жашайм деп жакшы эле ниетте ремонт кылып өзгөчө бир эшиктерди коюп тур эле. Эми туугандар шартка байланыштуу акча керек болот экен, ошол эле себептен сатып атам деп мага маалымат берди. Ал жакта домофон деле бар экен. Анан ар кандай ситуация болот да жашоодо. Эми ал жагын айтпай эле кой деп ээси суранды. Ушундай. Так, эми сатылуучу бир бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Канча деп турган болсоңуздар, $52,000 анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, билесиздер. Содалашуу болот, келип сүйлөшүп кол алсаңыздар, ээси дагы жакшы түшүрүп берет экен. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик. Өзүнө чалыңыздар. Телефондо бүтө турган иш эмес, келип сүйлөшүп, акчаңыздарды көргөзсөңүздөр, бул жакта ээси деле түшүрүп берет. Техпаспортун айттым, 1-2 жумада берилет экен. Ала турган адамга сразу биринчи ээси кылып өткөрүп берет экен туугандар.